Экинчи каражаты бул ой жүгүртүү. Ой жүгүртүү. Орусча айтканда мышление дейт, ой жүгүртүү. Адамдын ой жүгүртүүсү канчалык кенен болсо, анын дүйнө таанымы дагы, дүйнө карашы дагы ошончо кең болот. Колуңуздарды мындай кылыңыздар. Мына, эмне кылабыз? Эми сыгабыз көз, колду мына сыгабыз. Мындай, Эми ушунан карап көрүңүздөрчү. Мындай кылып. Көзүңүздөргө койбойсуздарбы? Сыгын, бир аз мындай. Аябайсың. Эми эметиңиздер, бир аз чоңойтуңуз, да чоңойтуңуз. Эмнени байкадыңыздар? Адамдын көз карашы да ушундай. Адамдын көз карашы, ою дагы ушундай тар боло турган болсо, ал дүйнөнү жакшы көрбөйт. Түшүндүңүзбү? Мындай чоңойтсоң, уже жакшы көрө баштайт. Адамдын ой жүгүртүүсү деле ушундай. Адамдын ой жүгүртүп, кругозору кең боло турган болсо, ал эмне дүйнөнү мындып карап көрсөңүз, жакшы бүт баардык көрүнөт. Эми мындай кылсаңызчы, көрүнбөй атат. Түшүндүңүздөрбү? Ой жүгүртүү кең болуш керек. Ой жүгүртүү боюнча мен артынан азыр кайталаңыздар. Бир сөз, бир мыйзам бар ой жүгүртүү боюнча. Бир нерсени түшүнсөңүз. Көрүнмөгөн нерсе көрүнгөн нерсени пайда кылат. Ички нерсе сырткы нерсени пайда кылат. Мына мисал үчүн азыр мисалын карап көрөбүз. Бул мол дарак дейли. Дарак. Даракты пайда кылып аткан нерсе эмне? Бул тамыр. Тамыр дейли, бул жакта тамыр кетти. Дарактын бул бизге башы көрүнүп атат. Бул көрүнгөн нерсе. Буну эмне пайда кылып атат? Көрүнбөгөн нерсе пайда кылып атат. Көрүнбөгөн нерсе пайда кылып атат да. Эми дарактын биз жашылданып өсүүсүн кааласак дагы, анда эмне кылабыз? Барып алып шактарын созобузбу? Тамырына иштейбиз да, туурабы? Тамырына иштейбиз. Бул биринчи мисал. Эми экинчи мисал. Могул айталы дария астынан эмне агып атат? Суу агып атат. Мунун үстүндө муз бар. Ушул музду эмне пайда кылды? Суу пайда кылды. Сиз барып муздун үстүнөн карасаңыз, эмне кыласыз? Сууну көрбөйсүз, бирок эмнени көрөсүз? Музду көрөсүз. Демек, суу эмнени пайда кылып атат? Музду пайда кылып атат. Эми жер дейли, мына дагы бир мисал берейин. Жер. Бул жакта картошка эктиңиз, капуста эктиңиз, баткендиктер тамеки экти дейли мисал үчүн. Аябай гүлдөп өсүп атат да. Буну пайда кылган эмне? Топурак, жердин күчтүүлүгү. Астында көрүнбөгөн жердин күчү. Туурабы? Эми башка алсыз жер мисал үчүн. Бул жакта эмне болуп атат? Өспөй атат мисал үчүн. Өсүмдүк жакшы өспөй атат. Бул эмне? Жердин алсыздыгы. Эми муну сиздин үйүңүз. Анан эмнеңиз? Машинеңиз дейли, мисал үчүн. Анчалык деле жакшы тарта албайм го, бирок. Анан дагы эмне? Офис, жумушуңуз, дагы бир жерде, мисал үчүн пол жугуч болуп иштейби, же болбосо бир жерде шеф болуп иштейби, башчы болуп иштейби. Ушунун астында эмне жатат? Эмгек. Бунун астында адамдын ой жүгүртүүсү жатат. Айттык го, биз эмне дедик? Дагы бир жолу кайтабыз. Көрүнбөгөн нерсе көрүнгөн нерсени пайда кылат. Ички нерсе сырткы нерсени пайда кылат. Демек, бунун астында сиздин ой жүгүртүүңүз жатат. Мунун бүт бардыгында. Мунун астында тамыры жаткандай эле. Демек, сиз эмне үйүңүздү жакшы кылам дей турган болсоңуз, жакшы машина айдайм дей турган болсоңуз, жакшы жумушта иштейм дей турган болсоңуз, анда эмне кылышыңыз керек экен? Ой жүгүртүүнү, адамдын канчалык деңгээлде ой жүгүртүүсү күчтүү болсо, ошончолук ал
эмне жакшы жумушта иштейт, жакшы үйдө жашайт. Демек бирөөнү көрсөңүз мындай эки эле шифрдин астында жашап аткан болсо же начар жашап аткан болсо, демек бунун ою ушундай да. Ою өзгөргөн эмес, өскөн эмес. Ойдон болот көп нерсе. Эми ой жүгүртүү боюнча, эгерде сиз ой жүгүртүүңүздү өзгөртө турган болсоңуз, биринчи ой бар да, ой жүгүртүүңүздү өзгөртө турган болсоңуз, сиз билесиз, адам оюну өзгөртө турган болсо, ой жүгүртүү, ал биринчи эмнеге таасир берет? Клеткага таасир берет. Адамдын клеткасы бар го. Адамдын клеткасына таасир берет биринчи. Андан кийин клеткадан каяка өтөт? Тканьга өтөт. Ткань. Бул тканьга өтөт. Анан тканьдан каяка өтөт? Анан органга өтөт. Орган. Ушинтип чоңойот. Адамдын денесинде ой жүгүртүүсү, жакшы ой жүгүртүү эмне биринчи каяка барат экен? Клеткага барат. Клеткадан тканьга өтөт, ткандан органга өтөт, анан органдан каяка өтөт? Анан денеге өтөт да. Денеге толук түрдө жайылат. Эми мисалы үчүн сиз ой жүгүртүүңүздү өзгөртө турган болсоңуз, клеткаңызга келет, андан кийин тканга келет, ткандан органга, денеге өткөндө, ошондо сизде оюңузга байланыштуу эмне пайда болот? Энергия пайда боло баштайт. Оюңуз, ой жүгүртүүңүз күчтүү боло турган болсо, энергия пайда болот. Мисалы үчүн адам өзүнүн акылынан энергия алат да. Энергия алат. Бул жакка өткөндөн кийин, эгерде бул жада калса балалуу боло турган болсо, мисалы үчүн бунун ою аябай өнүктү да. Балалуу боло турган болсо, хромосома аркылуу бул ой жүгүртүү каяка өтөт? Балага өтөт. Анан бала дагы, баланын ой жүгүртүүсү да күчтүү болот. Кээ бирөөлөрдү карасаң, мисалы үчүн биринчи баласы эмне болот? Ой жүгүртүүсү анча жакшы болбойт. Экинчи баласы анан ой жүгүртүүсү жакшы болуп калат. Эмне үчүн? Себеби биринчи баласын тапкан мезгилде ал эмне болгон болот? Ой жүгүртүүсү анча жакшы болгон эмес болот. Кийин ой жүгүртүүсү өзгөрүп, анан экинчи баласы эмне болуп төрөлөт? Анан ошол ой жүгүртүү ага дагы өтөт да, эме аркылуу, хромосома аркылуу. Мына. Ушинтип эмне болот экен? Ой жүгүртүүсү дагы өзгөрүп, бул адам бүтүндөй өзгөрөт. Жанагы боюнча, мисалы үчүн, көрүнбөгөн нерсе, көрүнгөн нерсени пайда кылат дедик. Мисалы үчүн, бирөө аябай кайгырып кетип аткан болсо, жүзүндө кайгы бар да, жүзүндө кайгы бар. Аны кайгыны пайда кылган нерсе эмне? Ой да. Демек көрүнбөйт, ал жүзүндө эмнени кайгыны пайда кылып атат да. Ушул көрүнбөгөн нерсе көрүнгөн нерсени пайда кылат дейт. Кудай Таала дагы Куранда мындай дейт да. Адам өзүнү ой жүгүртүүсүн өзгөртмөйүнчө, ага Кудай Таала бир неаматты өзгөртпөйт, бир жакшылыкты өзгөртпөйт дейт да. Ой жүгүртүүңдү өзгөртмөйүнчө, ага Кудай Таала бир жакшылыкты өзгөртпөйт дейт, жакшылык бербейт. Өзгөрүү биринчи эмнеден башталат экен? Өзүңдөн башталат.